Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү адабий окуу сабагында ырыскы деген жумукту угабыз. Кулак түшүп угуп отургула. Илгери бир дүнүйөкөр адам болуптур. Мал мүлкүмө зыян келтирет, тамак ашымды ичип кетет деп элден бөлүнүп, бир ээн коктуга көчүп барып, жалгыз жашайт. Ал коктунун төрүнө жайлап, жакасына кыштап, малын багып жүрө берет. Күн сайын ченеп тамак жасап ичип, малынын туягын көбөйтүү менен алек болот. Ошентип жүрүп карыйт. Кемпири да алдан күчтөн кете баштайт. Бир күнү алардыкына бир чоочун жолоочу келет. Жолоочу алыс жакка бара жатканын, тамактанып, тыныгып алгысы келгенин айтат. Дүнүйөкөр абышкай кемпир адатынча: "Кондура албайбыз. Араң жан сактап жүргөн бизди коюп, ылайыктуу жериңди таап конгон" дешет. Алар: "Бул жолоочу малыбызды уурдаганы келген неме го?" деп ойлошот да, кетип калар бекен деп ага тамак да бербей коет. Бирок жолоочу да көгөрүп, кечке чейин кетпей отуруп алат. Кеч киргенде жолоочу: "Кур дегенде улагыңарга эле жатып кетейин" деп суранат. "Жатсаң жат" деп айласы кеткенде уруксат беришет. Чарчап келген жолоочу тез эле уктап кетет. Катуу уктаганына көзү жеткен соң кемпири күндөгүдөй эле экөөнө ченеп суу куюп, ченеп эт салып, тамак бышырат. Тамак бышкан соң экөө этияттык менен иче баштайт. Абышкай кемпир экөө тең тоет. Бирок казанда дагы эле тамак артып калат. Мындай кызыкка түшүнбөй, абышкасы кемпирин жемелейт. "Жолоочуга тамак берейин деп атайын көп жасаган экенсиң го." "Жок, күндөгүдөй эле ченеп жасадым эле. Андан көрө сен мага көрсөтпөй кошуп койгонсуң го" деп айтыша башташат. Ошол кезде уктап жаткан жолоочу ойгонуп кетет. Сураштырып, иштин жайын билген соң: "Бул менин ырыскыма буйруган тамак тура. Коноктун ырыскысы өзү менен" деген ушул. "Мага бербейин дегениңер менен мага буйруган тамакка айла жок экен" дейт. Абышкай кемпир ошондон кийин: "Элден бекер эле бөлүнүп, жалаң мал деп тоодо жүрүппүз. Келген конок өз ырыскысы менен келет турбайбы? Андан көрө эл арасына баралы" деп 9 жолдун тоомуна көчүп конушат. Жолдон өткөн арып-ачкандарга бар тамагын аябай берип, элдин алкышы менен кемпир-чал жашарып, жыргап-куунап эл арасында жашап калган экен.